Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүнкү силер менен болчумайык. Бул кара тизме. Кара тизмеге кантип кирип калды, кара тизмени кайдан текшерсе болот, жана кара тизмеден кантип чыкса болот деген суроолорго кыскача жооп. Сөздү баштардын астында биздин YouTube каналга катталып, досторуңуз, туугандарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Себеп деген миграцияга тиешелүү эң керектүү, актуалдуу маалыматтарды ушул биздин расмий аккаунттан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, баарыбыз эле билебиз, тилекке каршы көп мекендештер кара тизмеге кирип калат. Кээ бир мекендештер кирип калганда эле билбей калат. Ошол себептен кара тизмеге кайсыл органдар киргизет. Негизи эле 5-6 расмий мамлекеттик органдар бар Россия тараптарынан. Алардын эң көбү киргизгендери булар МВД киргизет, Роспотребнадзор киргизет, анан сот киргизет. Ошол 3 орган көбүрөөк киргизет, калгандары болсо азыраак киргизет. Эми МВД кандай учурга киргизет? МВД болсо силердин регистрацияңыз мөөнөтүнөн өтүп кетсе, же эмгек келишиңиз базада жок болуп калса, көп мөөнөттө силер көп учурда расмий иштебесеңиз, автоматтык түрдө кара тизмеге киргизип коет. Экинчиден, силер административдик жана кылмыш ишин кылсаңыздар, эгерде бирөөнү уруп согуп койсоңуз, бирөөнү сындырсаңыз же бирдеке урурлук кылсаңыз, ошол себеп менен дагы МВД Ички иштер министрлиги киргизип коет. Сот өкүлү болсо сизди далилдеп туруп, МВДнын сунушу менен сиздин далилиңизди тактап туруп, анан кийин соттун чечими менен эки түрдө силерди киргизет. Бирөөсү депортация деп коет. Бул принудительно, бул Сахарова, Субсик Сахарова, Центр временного содержания иностранных граждан, ошол жака алып барып туруп, ошонун негизинде силерди 5 жылга депортация кылат. Экинчиси болсо, бул добровольно, бул выдворение деп коет. Колуңарга постановленияны көрсөтөт, берет дагы 5000 штраф төлөтүп туруп, Кыргызстанга мекениңизге 10 күндүн ичинде чыгып кеттиңиз деп коет. Эгерде экинчи учурда выдворение болсо, 10 күндүн ичинде силер кайрадан сотко кайрылып туруп, өзүңөрдүн биякта жүргөн мөөнөтүңүздү узартсаңыздар болот. Ал боюнча кененирээк, кийинчерээк маалымат берем. Эгерде кимге кызык болсо, астына комментарий жазып коюңуздар. Ошол боюнча дагы кийинки маалыматтарды беребиз. Ал эми үчүнчү орган болсо, бул Роспотребнадзор. Баарыңар билесиңер, 2021 жылдын декабрь айынан баштап, ошо Роспотребнадзор кишилерди бир сыйра текшерип, канын алып, ошо канында кандайдыр бир оорулуу дат бар деген себептер менен көп мекендештерди Роспотребнадзор кара тизмеге киргизип койду. Анын чыгаруу процесси оңой эле. Негизи опытный юристтер, опыты бар юристтер ошол жерге чыгат. Ошол боюнча дагы эгерде кимге Роспотребнадзор боюнча маалымат керек болсо, астына комментарий жазып койсоңуз, силер менен юристтер байланышып, андан кийин ошол боюнча да бир сыйра силерге жооп берет. Эми кара тизмени кайдан текшеребиз? Жакында эле migrant.kg деген сайт ачылды. Ошол жерде кара тизме ар 1,5 ай сайын кара тизмеге кирген мекендештер списоги бар. Ал баарын эле доступный. Бүгүн азыр мен жазып коем. Ошо migrant.kgге ар Россия келеринин астында бир сыра өзүңөрдүн фамилияңарды киргизип, текшерип койсоңуздар ашыкча болбойт. Билетке күйүп калбаңыздар. Эми амнистия тууралуу. 2022 жылы 47 миң биздин жаранды орус тарап амнистия жарыялап, биздин мамлекеттик аттуу баштылардын суранычы менен кара тизмеден чыгарды эле. 2024 жылы тилекке каршы амнистия күтүлүүдө эмес, себеп деген Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын жетекчилеринин талабы боюнча Кыргызстандагы өнүгүп атат, Кыргызстанда жумуш орундары ачылып атат. Ошон үчүн биздин мекендештер чет элде иштеп жүрүбү, Кыргызстанда жумуш орундары пайда боло баштады, ошол жака келсин деген
талап кое баштады. Ошон үчүн амнистия боюнча жакын арада күтүлбөйт. Чынында Кыргызстанда швейн отраслда мекендештер жетишсиз, курулуш тармагында мекендештер жетишсиз. Ал тууралуу биз силерге өзүнчө дагы маалыматтарды жеткиребиз, чыгарабыз. Кыргызстанда кайсыл областта, кайсы районда жумуш орундары түзүлүп атканын силерге дагы айтып беребиз. Эми урматтуу мекендештер, орозо айты келатат. Орозо айтта болсо биз ошо Супсик Сахаровага барып мекендештер менен жолугуп, аларга ошол ооз ачуруусунун ифтарын алып барып беребиз. Мунусун да Кудай буйрса барабыз. Ошо Сахарова барган сайын реклама катары айта кетейин, бизде ишкер мекендештер жардам берет. Алардын бири ошо Чыңгыз Файзулов деген телефон саткан мекендешибиз дайым эле жардам берип келет. Ошо телефон алсаңыздар, ошо мекендешти колдоп коюңуздар. Себептеген ал кыргыз элине кызмат кылган жигиттер. Ошо номерин айта кетейин: 8925 211 11 61 номерине чалсаңыз, ошо эң ыңгайлуу шарттар менен силерге айфондорду сунуштап берет. Бул ишкерибизди колдоп коелу, бизге жардам берет, биз да жардам берип коелу. Ошол кара тизме боюнча дагы жаңылыктар болсо силерге айтып турабыз. Жана migrant.kgден кирип бир сыйра карап коюңуздар. Өзүңөрдү эгерде аякта жок болсоңуз, ал ошо 99%га туура тастыкталган маалымат. 1% болсо бул ФСБлар киргизет. ФСБ киргенде бул экстремисттик көз карашы бар деген ой менен мекендештерди киргизет. Аны чыгаруу мүмкүн эмес мекендештер. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.